Мен талкуу иретинде эле сунуш катарда айтайын, урматтуу Кубатбек Аличевич, урматтуу министр. 6 жылдан бери акылдуу шаарбы, коопсуз шаарбы 6 адам астыга жылган жок. 6 көчө акылдуу шаар менен же акылдуу камера менен камсыз болбоду. 2012 жылдарын айтып кетти Тургай Заркевич, 85 миллион, кийин 63 миллион. Bunga эмне себеп? Же коррупциялык механизм ал жердеги, же бюрократиялык буттосу. Эрк болсо алда качан жок дегенде бир үлгү катары бир көчөнү көрсөтүп азыр. Азмындай бир камераны коюп, мультфильм койгондой, ал жерде бул машина, бул эгеси деп. Эми бул өкмөттүк деңгээл эмес да. Азыр ар кандай варианттарды айтып кеттиңиз, бир айдын ичинде Кудай буйруса ишке ашырабыз деп. Бирок ГЧП боюнча мыйзам бүгүнкү күндө жогорку кеңеште талкууда жүрөт. Ал пока кол коюлуп иштемейин, ГЧП дагы иштебейт. А башка сунуш кылган жеке тараптардын сунуштарын карап чыгып, өкмөт мүмкүн токтом менен чечим кабыл алып, чараны башташ керек. Мүмкүн şu статусун бир аз төмөнтүп, акылдуу көчө деп эле баштабайлыбы, коопсуз көчө депчи. 4 район Бишкекте, бир районго атайын базаны түзүп, ошол базага бүт перекресток жана башка ири негизи көчөлөр сетке байланган болуш керек. Ошол жерде атайын операторлар жана башка карап туруш керек. 4 райондон анан кийин республикалык деңгээлде сет болсо, мен ошондо ишке ашабы деген ойдомун. Менин колумда да мындай журнал турат, Умный город деп бир компания сунуш кылган. Сиздер ошондагы 10 секунд. Карап чыксаңыздар, атайын камера, өзгөнчө специальный камералар, ар кандай бул оңой жумуш эмес экен. Бул жерде бир топ иштер бар экен. Ошондуктан кабыл алып, угуп, туура келсе конкурска катышуусуна карап көрсөңөр деген ойдомун. Рахмат.